Эми улантабыз. Демек, оюн ойногон адамдар, сиздеги жаш бала жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Эми ушуну практикада жашоодо кантип колдонобуз, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Негизинен мына сиз көпчүлүк учурда кайсы абалдасыз көрүп кеттик. Мына иште, бизнесте жашоодо, эгерде сиз жашоодо жана иште жаш бала, көбүрөөк жаш бала болсоңуз, өзүңүз үчүн бул маалымат болуп кетсин жана өзүңүз жөнүндө көбүрөөк билип каласыз. Ошодон кийин сиз ошол абалдан чыгуу сизге оңоюраак болот. Сизге көпчүлүк аргументтер болот. Жана өзүңүзгө маалымат болуп калат, эгерде сиз ошол жаш бала абалдан керек учурда чыгып турбасаңыз, сиз кандай нерселерден утуласыз, кандай утулгандыктар болот сизде көрүп кетели. Демек, биринчи эле мына аксиома: жаш бала чоң акча таба албайт. Жана жаш баланын колуна эч качан чоң акча тийбейт. Тийсе дагы ал тезде жок болуп кетет. Эмнеге? Аксиома дегенибиз бул эреже, муну далилдеп отуруштун кереги жок, баары билет деген нерсе да. Мына сүрөттө көрүп атасыз, жаш бала колуна акча тиер замат ал дүкөнгө барып аны жок кылат, Жана ал жаш баланын ой жүгүртүүсү бул кедейликке алып келчү ой жүгүртүү. Көпчүлүк адамдар, мына биз ийгилик жаратуу темасында дагы сүйлөшкөнбүз, эсиңерде болсо, жана бай жана кедей видеолордо айтып кеткенбиз. Эгерде көпчүлүк кедей жашаган жана орто жашаган адамдарга миллионерлер акчасын берип, баарын мамлекет алып туруп кайра баардыгына бирдей таратып койсо, арадан 5 жыл өтө, 10 жыл өтө, арадан бир кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол байлар кайра байып кетет, ал эми кедейлер кайра кедей бойдон калып калат. Эмнеге? Эмнеге дегенде алардын ой жүгүртүүсү кедейдин ой жүгүртүүсү, акчаны алдым, жок кылдым, алдым, жок кылдым, алдым, жок кылдым. Анан акчаны пландаштыруу, финансылык сабатсыздык жок. Алдын ала көпчүлүк нерсени пландаштырып, ошого жараша иштөө деген нерсе жок, Ошол келечекке иштөө деген программа жок. Ошол себептен ал адамдардын башында кедейликтин ой жүгүртүүсү, Мына жаш бала ушундай ой жүгүртүүдө жашайт экен. Жаш балада энергия көп, тез жанып тез өчөт. Жакшы жагы энергия көп. Көп нерсени оңой баштайт, тез киришет, тез үйрөнөт, эгерде жакшы маанайда болсо. Жаш бала жакпаган ишти кылбайт, үйрөнгүсү келбейт. Скучно деп кылбайт. Өзүнө бир аз эле кызыксыз болгон ишти жана үйрөнүүгө көбүрөөк убакыт талап кылчу иштерди үйрөнгүсү келбейт, Жана башына реклама кылып бирөө сиңирип койбогон ишти дагы көп үйрөнгүсү келе бербейт, Мына мисалы үчүн тармактык маркетингде келген адамдар кээ бирөө үйрөнгүсү келбейт. Эмнеге дегенде алардын башында жанагы телевизордон, кинолордон, сериалдан реклама кыла берген кесиптер башында тура берет. Ал эми реклама болбогон тармактык башында анча көп реклама боло элек болсо башына, анда аны кылгысы келбей тура берет, Эптеп акча үчүн гана кылып турайын деген көз караш менен тез үйрөнө турган гана иштерди үйрөнүп атат дагы, кеч үйрөнө турган иштерди жасагысы келбейт, үйрөнгүсү келбейт. Ошол себептен алар 100 миң, 200 миң сом акчага чыкпайт дагы. Жана башка бизнесте дагы ошол эле мамиле кылат экен, Маанайын өзүн өзү башкара албайт. Тез тарынып ишин өлтүрөт экен, Мына анан адамдарга болгон мамилени өлтүрөт. Жеңил жолго качат. Проблеманы чечпей мына бекинип алат, кача баштайт, Мына жана мен айтып кеттим, эсиңерде болсо, контроль кылчу органдар, отчет кылчу органдарга да ушинтип барбай коюш мүмкүн, эгерде жаш баладан абалынан чыга албасаңыз. Жоопкерчиликтен коркот, андыктан жетекчи лидер боло албайт. Болсо дагы убактылуу болушу мүмкүн, кийин адамдар жок болуп кетет экен, Тез бурулат, ата-эне издейт экен өзүнө лидер издейт экен да, бирөө айтып турса, бирөө үйрөтүп турса, мени бирөө тынбай иште деп тээп турса аркама, ошондо иштейм деген адамдар болот, Мына ошолор жаш бала. Бирөөлөрдөн үмүт кылат, бирөө жасап берчечи, бирөө адам жаздырып берсечи, бирөө менин ордума ушул маалымат берсечи, мен жөн эле адамдар чакырып коюп отура берсем деп көпкө чейин ошондо адам чакырып коюп өзү айта албай жүрө бергендер болот, Анан жашоодон дайым чудо күтөт. Чудо өзүнөн өзү болуп калса, ушул жанагындай денежный дереваны үйгө эгип койсом, акча көбөйүп кетсе, өзүнөн өзү соода боло берсе, анан мен эчтесеге үйрөнбөсөм деле, өзүнөн өзү кыйналбасам деле, ошол кыйынчылык жолду өтпөсөм деле, өзүнөн өзү келип калса деп жашоодон үмүт кылат, Халява чудону күтөт. Эгерде сиз ата-эне болсоңуз, мына көпчүлүк учурда ата-эне абалда болуп атсаңыз, анда сизге кандай проблемалар болот жана тоскоолдуктар болот, жана сиздин ишиңизге кандай мешет этет, Мына ата-эне менен бирге жашы жеткен адам эч качан жашай албайт экен. Мына чоң адам, чынында мына жашы жеткен, же токтолгон адам жашагысы келбей калат экен, Мына биз эмнени издесек, ошону алабыз. Дайым эсиңизде болсун аксиома. Биз эмнени издесек, ошону алабыз. Ата-эне дайым өзүнө жаш бала издейт. Ошол себептен анын группасында, командасында, анын бизнесинде дайым жаш балдар иштейт көпчүлүк учурда. Чоң, күчтүү адамдар, лидерлер кетип калышы мүмкүн тез эле. Үйрөтө баштайт, коргой баштайт, аяй берет, кам көрө берет. Мына ошол себептен алар андай адам жанында болгусу келбейт, Лидерлер, күчтүү лидерлер, өзүнө ишенген лидерлер. Уруша берет, башкара берет, үйрөтө берет, кеңеш бере берет, кое бергиси келбейт. Сынып калат деп корко берет анан. Адамдардын мына даяр эмес деп корко берет, өз алдынчалыкты, эркиндикти бере бербейт көп. Лидерлер менен иштей албайт. Анткени лидерлер аны түшүнбөйт, анын коргой бергенин же үйрөтө бергенин жаман көрөт. Өзү жалгыз лидер болуп жүрө берет. Кое бериштен коркот, эркиндик бербейт. Ал барда өсүү бар, ал жокто өсүү жок. Өзгөчө бул аялдарда көп болот, анткени көп жыл бою алар балдарына ата-эне ролун аткара берип, жумушта да, бизнесте да ошондой подход менен бизнес кылышат,
Анан ал жалгыз жылдыз, көпчүлүк учурда ал өзү жалгыз жылдыз, башка астындагы адамдар өспөйт. Эмнеге дегенде кетенчиктей берет, жанында контролдой берет. Ошол себептен тиги анын группасындагы адамдар өзүнө катуу ишене бербейт, өз алдынчалыкка көнө болот. Партнерлор эмес, көбүнчө ага баш ийген вассалдар керек ага. Жоопкерчилик бөлүшө албайт. Демек, биз эмнени издесек ошону алабыз, Демек, эгерде сиз бизнесиңизде дайым ата-эненин ролунан чыкпай, башка ролго өтпөй, башка абалга өтпөй, ушул абалда жүрө берсеңиз, анда сиз өзүңүз жалгыз директор же өзүңүз жалгыз вице-директор болуп жүрө берет экенсиз, Токтолгон адам болсо, дайым көпчүлүк учурда токтолгон адам эле болуп жүрө берсе, анда кандай проблемалар болот экен биздин бизнесте. Бул аксиоманы да кайталап коелу, 3 жолу кайталап койсоңуз болот, паузаны басып, биз эмнени издесек, ошону алабыз. Көпчүлүккө ата-эне керек, ошону бере албайт экен мына токтолгон адам. Ошол себептен жалгыз волк, жалгыз карышкыр болуп калат экен да. Өтө көп эркиндик берип салат, жаңылар ишти баштай албай жүрө берет ошол себептен. Тескерисинче көпчүлүк адамдар айттык, жаңылар жана көпчүлүк адамдар алар жаш баланын ролунда болот. Өзгөчө биздин бизнесте, себеби дегенде биздин бизнеске эч ким үйрөтө элек болот, жана биздин бизнеске даяр эмес болот. Ошол себептен алар жаш баладай болуп келишет экен, Бул бизнести анча түшүнө бербейт, биле бербейт, өзүнө ишене бербейт. Өздөрү үйрөнсүн да, мен деле эч ким үйрөткөн жок го, ар кимдин өзүнө керек да, мен деле өзүм үйрөнүп алам го деген мамиле менен аларды да көп үйрөтө бербейт. Ошол себептен алар иштей албай калып калат. Комплимент айта бербейт, эмоция жок, кызыктыра албайт. Бул жактан да кыйналат, Тандап иштейт, тандап жоопкерчилик алат. Демек, мен умтулган адамдар менен гана иштейм дейт экен дагы. Өзгөчө группасы чоң эмес болгондо бул зыян экен, Группа чоңоюп кетип, адамдар аябай көбүп кеткенде тандап иштесе туура эле болот, жана тандап убактысын бөлсө, убакыты жетпей атканда болот. Ал эми жаңы баштаганда бул туура эмес болуп калат экен. Саналуу, күчтүү лидерлерге курчалган. Жаңылар өтө аз. Өзгөчө көп жылдан бери иштеп, группасы чоңдорушул экен, Эгерде ушул абалда калып кетсек, анда бизде жаңы группа, жаңы өсүү болбой калат экен. Ошол себептен маал менен биз ата-эненин жана жаш баланын абалына да кирип турушубуз керек экен. Жаш балдардын жаңылардын ишин жеңилдете албайт, убада бере албайт. Көпчүлүк жаш бала абалында жүргөндөргө убада берип, мен сага жардам берем, сен жетесиң деп, мен сага ишенем деп кам көрмөйүнчө, аларга ишенүүгө жардам бермейинче, алар баштай бербейт экен, жана бул бизнеске кошула бербейт экен, Ошол себептен бул адамдарда лидерлер табуу оңой болот экен, ал эми иштеген, товар алып турган, саткан адамдар аз болот экен. Эгерде ушул абалда жүрө берсе. Көбүнчө алар күчтүү специалист, өз ишин жакшы билет, анткени өзүнүн ишине өтө серьезный мамиле кылышат жана жакшылап киришип жасашат. Эми ийгиликтүү болуу үчүн сиз 3 абалга тең билишти үйрөнүп алыңыз, ситуацияга жараша, маселе максатка жараша, эго абалга жараша өзгөрүштү билиңиз, Осознанно дегенибиз атайын керектүү убакта өзүңүз атайын ошол абалга кире билиңиз жана ошол абалды өзүңүздө башкара билиңиз. Мисалы үчүн жаш баланы ишке чакырып атып, дайым кызыктырып атып, үйрөтүп, өзүнө ишендирип атып, мына ата-эне абалына кирген аракет кылыңыз, Мына көпчүлүк адамдар айттык, ишке чакырганыңызда алар жаш баланын абалында болот. Ошол мезгилде ошо жаш бала менен сүйлөшө билген, кам көрө билген ата-эненин ролун аткарышты үйрөнүп алышыбыз керек экен. Токтолгон адам, ата-энени, токтолгон адамды бизнеске кызыктырып атып. Эгерде биздин астыбызда ата-эне абалдагы же токтолгон адам абалда жүргөн ошол адам отурса, ошону кызыктырып атып, биз мына токтолгон адам абалына кире билишибиз керек экен. Ата-эненин жана токтолгон адамды өстүрүп атып, чечим чыгарып атып, стратегия түзүп атып, кыйын ишти жасап атып, үйрөнүп атып, ошол токтолгон абалга кире билишибиз керек экен. Ушул учурда бизге токтолгон абал керек экен. Ал эми жаш бала абал бизге кайсы учурда керек? Өзүбүз мына ишке кызыктырыш үчүн кыялданып атып, мына көбүрөөк канчалык көп кыялдансаңыз, сиз ошончолук көп энергия пайда болот. Энергия пайда болгон сайын сиз иштегиңиз келе баштайт. Сиз кылышым керек деп өзүңүздү мажбурлап иштебестен, же болбосо ушу максат койдум эле, ушу 100 000 акча табышым келди деп эмоциясы жок, логика менен иштебестен, сиз дайым жакшы маанайда адамдарды кызыктыра билип, адамдарды заражать эте билиш үчүн мына өзүңүз дагы ошол кыялданышты билишиңиз керек экен, жана кыялданып тилектерди эстеп турууну билишиңиз керек экен. Ошол максатта сиз мына жаш бала абалга киришти үйрөнүшүңүз керек экен. Ошол мезгилде да өзүбүздү ишендирип атып, мына өзүбүздү көбүрөөк кызыгуубузду жаратыш үчүн, мотивация бериш үчүн биз жаш бала абалга кире билишибиз керек экен. Өзгөчө компаниянын мааракелери болот. Ошол мааракелерде кээ бирлер токтолгон адам болуп, эмоциясына берилбей отура беришет, же болбосо ата-эне болуп критикалап, сындап отура беришет. Ошонун ордуна ошол майрамдан чындап ырахат алганга аракет кылыңыз. Ошол майрамда чындап адамдар өз окуяларын айтып, ушундай болдум десе, ошолор менен кошо сүйүнгөнгө аракет кылыңыз. Ошолордун окуясына чындап берилип угуңуз. Ошондо сизде ишеним жаралат. Сиз өзүңүзгө ишеним менен күчтүү мотивация менен ийгиликтерге оңой жетет экенсиз. Жаңы багытты өздөштүрүп атып, жаш бала болушту билиңиз, Себеби жаңы багытты өздөштүрүп атканда кызыгуусу жок өздөштүрсөңүз болот, анда кеч өздөштүрөсүз, же өздөштүрө албай каласыз, же кызыгыңыз жок болуп калат. Ал эми жаш баланын абалына кирип, оңой кызыксаңыз болот экен. Ата-эненин ишеничин пайда кылып атып,
мына ата энени чакырып атасыз. Мына бизнеске ошол адамдын астында сизге болгон ишеничи пайда кылыш үчүн, сизге болгон кам көрүүсү сезими пайда болуш үчүн. Кээ бир адамдарга ошол керек да, кээ бир адамдар дайым ата эне болуп көнүп калган. Эсиңерде болсо сары адам деп айтканбыз. Адамдардын сырдуу тили деген видеодо биз сары адамдар жөнүндө айтканбыз. Алар дайым бирөөгө жардам беришти жакшы көрөт. Ошолорду ушул бизнеске чакыра билиш үчүн силер өзүңөр дагы жаш баланын тилине, токтолгон адам менен бирге жаш баланын тилине да келгени үйрөнүп алыңыз. Сенин мага жардамың керек болот деп. Күйөөңүздү кызыктырып атып, мына күйөөңүздү ушул бизнеске кызыктырганда эч убакта токтолгон адамдын позициясы менен же ата эненин позициясы менен кызыктыра албайсыз аны. Аны жаш баланын абалы менен кызыктыра аласыз. Мага сенин жардамың керек болот, сенин поддержкаң керек болот. Пожалуйста, ушул жагынан жардам берчи, мен сендей күчтүү эмесмин деп, мына. Аял дайым ушул сөздөрдү көп айткан сайын эркекти мактап, сен мындайсың деп тамшанып, ата энесине тамшанат го балдар, суктанып. Ушундай болуп суктанган сайын ал эркек дагы да сизди көбүрөөк сүйөт, дагы да сиз менен болгусу келет жана жаңы ийгиликтер жасагысы келет. Ана адамдарды кызыктырып атып, адамдарга бизнес жөнүндө айтып берип атып, мына жаш баладай сонун ишенип, кызыгып, сүйүнүп айтып берсеңиз бизнес жөнүндө, ошончолук тез адамдар бул бизнеске кызыгып аралаша баштайт экен. Кээ бир адамдар мына бизнесте өсө албаганын себеби мына ушул жаш баланын абалына кире албашы мүмкүн. Же болбосо керектүү маалда ата эненин абалына кире албайт, Кээ бир керектүү маалда үйрөтүп атып адамдар мечтеп атып токтолгон адамдын абалына кире албайт дагы, урушуп, конфликт болуп, жакшы бирге иштеше албайт. Же өзүн өзү башкара албай калат. Эми билесиз, токтолгон адам гана керектүү учурда өзүнүн ролуна кире алат, Осознанно атайын өзүн өзү башкара алат. Ошол себептен өзүңүздү көбүрөөк башкарганы аракет кылыңыз, өзүңүздү өзүңүз башкара аласыз. Эгерде сиз ушуну дайым жасап турсаңыз, андан башкарбай эле жөн тим койсоңуз, анда албетте сиз өзүңүздү өзүңүз башкара албайсыз. Бул автоунаа айдагандай эле нерсе, китеп окугандай эле нерсе, айталы кийим токкогандай, тиккендей эле нерсе. Дайым тигип турсаңыз, сиз дайым формада болосуз, Ал эми тикпей калсаңыз же машина айдабай калсаңыз, формаңызды жогото баштайсыз. Чуркабай калсаңыз, формаңызды жогото баштайсыз. Бул деле ошондой эле, өзүңүздү өзүңүз дайым башкарган аракет кылсаңыз, сиз дайым формада болосуз жана өзүңүздү өзүңүз оңой башкарасыз.